тумоодон сактанууну, сасык тумоонун белгилерин дайыма доктурлар эл арасында мектептерге, бала бакчаларга түшүндүрмө иштерин жүргүзүп келебиз. Ошого карабастан бул аябай тез таркай турган инфекциялык оорулук эпидемияга алып келет. Мисалы ошол сасык тумоонун тарыхына караганда дүйнө жүзүндө пандемиялар, эпидемиялар болуп канчаган адамдардын өмүрүнө зыян келтирген учурларды окуп калабыз. Бизде жыл сайын суук мезгили башталгандан баштап эпидемия жүрөт бул сасык тумоо боюнча. Вакцинация жасашат азыр ар бир участкада участковый педиатрлар, участковый өзүнүн доктурлары вакцинация жасаганга үндөп келишет. Бирок вакцинация мисалы санэпидемстанциялардагы иштеген доктурлар өзүнчө быйылкы жылы биздин өлкөгө мисалы кайсы формасы келет, ошону алдын ала прогноз беришет, ошол прогнозго жараша вакцинациялар келип алынат да. Анан кээ бирки ата-энелерде же жөн эле адамдарда суроо болушу мүмкүн. Мен вакцинация алдым эле, ошого карабастан сасык тумоо ооруп калдым быйылкы жылы дагы деп. Себеп дегенде ал бир формасы менен алды вакцинацияны, экинчи формасы менен ооруп калды. А так эффективдүү эмес экен дегенге туура эмес. Эффективдүү эле болгон. Мисалы А формасы менен жасалган болсо, аны менен ооруган жок, башка форма менен ооруп калды деген да. Анан суук мезгили башталганда эмне үчүн бул аябай бат таркап кетет? Себеп дегенде суук мезгили башталганда элдер, адамдар үй бүлө деле бардыгы бир комнатага чогула башташат. Үйлөрүн ысытканда бардык комнаталар ысыбаса, бардыгы бир жерге чогулушат, анан бири-бирине өтөт. Скученность народов көбөйөт да. Анан поликлиникаларга барганда, вакцинацияларга барганда, прививкаларга жөнөкөй эле апарганда ата-энелердин эсине айтып кетсем, ар бир баланы биринчиден закаливание кылыш керек, чыңдаш керек денесин. Андан кийин поликлиникаларга жөн эле визит менен же прививкага барсаңыз, обязательно ал жерде сөзсүз түрдө оорулуу бала болуп калышы мүмкүн деп оксалиновый мазь оюп мурдуна интерферон капать этип алып барып келгенден кийин дагы ошону бир катар улантып анан койсо жакшы болмок. Бир кыйла азайтмак да тумоонун бири-бирине жугуу системасын. Анан жабыркаганда ошо дем алуу органдары жабыркайт, анын ар бир формасы өзүнчө коркунучтуу болгон осложненияларды бере турган дагы кездери кездешет. Сасык тумоо болуп турган учурда деле башка инфекциялык ооруларда деле балада дене табы көтөрүлгөндүн эки түрү бар. Кызыл түрү жана ак түрү деп белгилейбиз да. Ак түрү бул дене табы көтөрүлгөн ак түрү абдан коркунучтуу деп эсептелет. Себеп дегенде анда кол буту мыздайт. Дене табы деле кармап көрсө мыздак эле болот. Көбүнчө ата-эне бул учурда билбей калат дагы, жардам көрсөтө албай, бала ошол калтырап титирегенге чейин же болбосо мээнин ишигенине чейин алып келген учурлар кездешет. Экинчиден ак формасынын коркунучтуусу дагы өз алдынча мурда бизде лечический смесь деп коет эле да. Ошону сразу барып эле сайдыра калса дагы болбойт, муну билбей туруп, ак формасын билбей туруп, кадимки эле дене табы көтөрүлүптүр деп сайдырса болбойт. Себеп дегенде бизде бул азыр биринчиден бизде азыр практикада бул смесь колдонулбайт, анчалык колдонулбагыла деген немебиз бар да. Анан дене табы түшүрө турган немелерди, дары-дармектерди өздөрүнүн участковый педиатр менен кеңешип туруп, ар бир балага жагымдуу дене табын түшүрө турган дары-дармектер бар, берсе болот. Аны кээ бирки ата-энелер мисалы дозасын туура эмес бергенде дагы дене табы баланыкы төмөндөбөй коет. Анын дозасын ошо участковый педиатр сенин балаңа моунча бериш керек деп эсептеп бериш керек. Мисалы 15 мг на килограмм деп эсептелет да. Андан аз берип койсо, мен балама ушул дары таасир этпеди го деген ойдо калса, ал значит дозасын азыраак берип койгон болот да.